Кыргыз мамлекет дене тарбия жана спорт академиясынын бүтүрүүчүлөрү, урматтуу студенттер, академиянын жамааты, сиздерди биздин академиянын 65 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргыз спортунун өсүп өнүшүнө жана эл аралык аренада ала тоонун спортчуларынын бийик жетишкендиктерине чоң жардам түрткү болгон бул албетте Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы. Нечендеген Кыргызстандын кыйын чыгаан спорт чеберлери бул окуу жайдын босогосун аттап, билим алуу менен дүйнөгө кыргыз желегин желбиретишкен. Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын жана жалпы эле кыргыз спортунун бүгүнкү көрүнүшү. Эми 65 жылга артка саякат кылып көрсөк. Өткөн кылымдын 50-жылдарында Советтер Союзунда спорттун өнүгүшү байкалып, ага бирден бир түрткү берип, себеп болуп СССРдин эл аралык олимпиада комитетине мүчө болуп кириши аныкталган. 1955 жылы Советтик өкмөт СССРдин элдеринин биринчи спартакиадасын өткөрүү боюнча токтом кабыл алышат. Мына ошол мезгилде Кыргыз өкмөтү жогорку квалификациялуу адистер, машыктыруучулардын республикада жетишпей жаткандыгына көздөрү жетип, физкультура институтун ал убакта Фрунзе шаарында ачуу тууралуу атайын кат менен Москвага кайрылышкан. Когда был председатель Совета министров Анастасий Иванович Микоян, были представители нашего правительства, был представитель Ленинградского института и был Далер Мурзакович. Микоян прочитал так документ. И что, вы думаете, кадр где у вас? Вы думаете, москвичи и ленинградцы вам сейчас побежали занимать места? И тогда встал директор Ленинградского института Никифоров Иван Исаевич, он был тогда. И он тогда, значит, он встал и говорит, что Анастасий Иванович, мы, Ленинградский институт, 7 месяцев из блокадного Ленинграда сам добирался в Киргизию. Мы 2 года там пробыли, нас приняли с удовольствием. Мы обязаны. Значит, мы собрали коллектив, поставили вопрос, коллектив согласился. Тогда, значит, Анастасий Иванович говорит, ну, если ленинградцы обещают, стоит подумать. И ушел. В общем, прошла неделя, нет. В конце 2-й недели сообщается правительство. Ваш вопрос прошел, ждите официального постановления. Ошентип 1955 жылдын 15-йылында атайын өкмөттүн токтому менен Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту түзүлөт. Келечектеги кыргыз спорттун өсүшүнө өз салымын кошчу 100 абитуриент жаңы жогорку окуу жайдын босогосун 1-сентябрда атташып. Мына ушул дата Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы үчүн кызыл датага айланган. Негизинен бул жогорку окуу жайдын жанданышына жана бутуна турушуна ал убактагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту чоң көмөк көрсөткөн. Атайын Ленинградтан ондогон жогорку деңгээлдеги адистер Кыргызстанга келишип, жаңы окуу жайга жаңы окуу системаларын, машыктыруунун жаңыча көз караштары менен тааныштырып билим беришкен. Анан биздин ардактуу профессорлорубуз, анан биздин эмелер, өзүбүздүн профессорлор, өзүбүздүн мугалимдер жазган китептер, анан ошондой эле моки кубоктор болсо, ошо ар кайсы мелдештерде, ар кандай деңгээлдеги мелдештер, ошонун арасында эл аралык мелдештерде да жеңген кубоктор бул жерде эметип турат да. Анан бул биздин академиянын өнүгүүсүндө абдан көп чоң салымын кошуп иштегендер булар албетте ректорлор болгон. Жалпы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия спорт академиясынын тарыхында 9 ректор болгон.
күндө академияда 4 чоң факультеттер өз ишин улантып спортко, билимге жаштарды үндөп окутуп келет. Булар улуттук оюндар жана педагогика, машыктыруучу, аскерге чейинки даярдоо жана диний тарбия, сырттан окуу жана кадрларды кайра даярдоо факультеттери. Андан тышкары билимин тереңдетүү үчүн аспирантура жана магистратура бөлүмдөрү да каралган. Негизинен кыргыз спортуна гана эмес, дүйнөлүк аренада да аттын кашкасындай таанымал спортчуларыбыздын баамында Дене тарбия академиясынын бүгүнкү кыргыз спортунун өсүп өнүгүшүнө кошуп жаткан салымы зор. Bunu en негизги максаты биздин ошондогу мамлекеттин максаты бул жалпы кыргыз элинин баягы орду, баягы ден соолукту чыңоо маселесин өйдө көтөрүү болгондо, эми ошонун 100 деп айтпайм, 80%-ин бүт бардың, анан биздин машыктыруучуларды, анан биздин спортчуларды даярдаган бардык ошол спорттун түрлөрүнөн чыккан балдардын бүт бардын ошондо чыган. Азыркы учурдагы биздин кыргыз спортунун жана дене тарбиясынын өсүшүнө кандай чоң жумуш кылган, кызмат кылгандыгы билинип турат. Я поступила в 1963 году, закончила в 1967, и вот с этого время я все время работаю на кафедре легкой атлетики. Наш институт за это время, конечно, преобразился. Когда мы тренировались, у нас не было ни стадиона, ни манежа. На данный момент у нас это все в институте есть. И наши ученики могут уже плодотворно заниматься на этих площадках. Среди наших выпускников многие достигли больших результатов, такие как Шевченко Татьяна Николаевна, Алишева Бактыгуль Насыровна, Бакоев Бахтияр Макенович, Чукоев Сатыбек и многие другие. Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында азыркы тапта 1700дөн ашык студенттер билим алышат. Албетте бул жогорку окуу жайдын башкалардан айырмачылыгы окуу менен бир катар машыгуу иштеринде айкалыштыруу. Бул максатта азыр атайын спорттун ар түрлөрү менен машыгуу үчүн жеңил атлетика, волейбол, баскетбол, күрөш, оор атлетика залдары, футбол аянтчалары жана стадион дайыма студенттердин, машыктыруучулардын күнү-түнү карамагында. Андан тышкары бүгүнкү студенттер келечектеги жаш муундар арасында спорт дене тарбиясы менен бир катарда. Жолдаш полковник, сиздин буйругуңуз менен биринчи курстун студенттери тизилишти. Баяндама берген лейтенант Байшоло. Ата мекенди сүйүү жана коргоо багытында азырда билим алууга шарттар түзүлгөн. Жүздөн оңго аралык, оң кадам, саптык кадам, сыл. Институт негизи спортко байланыштуу болгондон кийин спортко көп жардамы көп. Ошондуктан кандай болбосун аттуу баштуу спортсмендер, мыкты чыган спортсмендер ушу физкультурныйды бүтөт. Өзүңүздөр билгендей эле физкультурнун диплому көп жакка жарайт. Көп жакка бир жакшы жактары бар. Ошондуктан ушу физкультурныйдан менден чыган спортсмендер бар, окуп бүткөн. Жалпысынан бүгүн Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында 15 кафедра иш жүргүзсө, андан 150дөн ашык мугалимдер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучулары, илимдин докторлору, профессорлор жана доценттер талыкпай эмгектенишип, кыргыз спортунун өсүп өкүндөшүнө өз салымдарын кошуп келет. Кыргыз спортчуларына буга чейин болуп жаткан болочоктогу ийгилик дем берип түрткү болгон Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын жалпы кыргыз спортуна кошкон салымы зор. Академия өлкөдөгү спортчуларга профессионалдык, жогорку билим берүүчү бирден бир окуу жай. 65 жыл тарыхка ээ билим уясы жарым кылымдан ашык жылдар аралыгында миңдеген спорт чөйрөсүн, көрүнүктүү инсандарын тарбиялап чыгарды. Окуу жай мындан арыда кыргыз спортунун өнүктүрүү багытында өз ишмердүүлүгүн уланта берет. 65 жылдык маареке кут болсун спорт уясы.